Насаат Кejи тартуулайт. Шейх Абдишүкүр Ажы Нарматов. Урматтуу мусулман бир тууганым, мекендештерим. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам чыккан кезде моундай тепкичтер башка болгон эмес. Бүгүн кээ бир мусулман бир туугандардын аракети менен сооптук үчүн жолдорду оңдоп бир аз ыңгайлуу кылып койгон. Баса белгилей турган нерсе бул азыр Эрназар жогору көрсөтсө, Саур тоосунун бийиктиги 722 метр. 722 метр. Бул кереметтүү Меккенин түштүк тарабында жайгашкан. Түштүк тарабында жайгашкан. Масжид харамдан 5 чакырым алыс турат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah ва салату вассаламу аля расулилlah. Урматтуу мусулман бир туугандарым, мына бүгүн биз март айынын 5-и, хижрат жылына 1440-жыл, Жумадыл ахирдин 28-күнү Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жолун жолдоп, Пайгамбар алейхиссалам мындан 14 кыл мурда тагыраак айтканда 622-жылы 12 же 13 сентябрга туш келет. Ошол күнү пайгамбарлык милдетин 13 жыл аткаргандан кийин, Меккеде өтө көп кыйынчылыктарга, ызага учурагандан кийин, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Аллах Таала тарабынан хижратка уруксат берилет. Хижрат демек өзүнүн туулуп өскөн, киндик кан тамган жерди таштап, башка жерге көчүү. Дин үчүн, Аллах үчүн. Динди жайылтуу үчүн, Аллахнын аманатын башкаларга жеткизүү үчүн. Бирок 13 жылдын ичинде меккеликтер Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ал мүмкүнчүлүктү берген жок. Сахабалар өтө кыйынчылыкка учурады. Кээ бир сахабалар шахид болуп, иман ислам жолунда каза болушту. Пайгамбар алейхиссаламга Аллах табарак ва таала хижратка уруксат берүүдөн мурда Меккедеги курайштар, мушриктер Пайгамбар алейхиссаламды динди өзүнүн бешигинде талкалап жок кылуу максатында Дарун Надва деген жерде бүгүнкү күндү сөзү менен парламент сыяктуу чогулушуп, ар бир уруу башчылар келип, эмне кылабыз? Кандай кылганда Мухаммедден жана бул динден кутулабыз деген келишимге келишти. Ар ким өзүнүн пикирин айтты. Бирок бири чочун болгон бир адам келди да, алардын арасында эрте менен Дарун Надванын эшигинде турду. Бул ким десе, бул аксакал да өзүнүн пикирин айтканы келиптир деди. Ал шайтан алейхи лаанеде. Кирген кезде ар бир аксакалдар өзүнүн пикирин айтып, Мухаммадты биз кууп жиберели, каалаган жагына кетсин, кутулабыз ошону менен, эмне болсо ошол болсун деди. Жок, бул пикир болбойт деп баягы чочун адам. Ал башка жерге барганда динин таркатат. Кээ бирлер айтты, темир торго камап салабыз, өлгөнгө чейин өлүп кетсин деди. Андан чыгып кетүүсү мүмкүн деди. Акырында Пайгамбар алейхиссаламды, сүйүктүү пайгамбарды ар бир урдан 40 жаш жигит кылыч алып, ууланган кылыч менен уктап жаткан жеринде келип чабып салабыз. Каны ар бир урууга таркайт. Ар бир уруу анын кунун төлөйбүз. Жеңил болот, ошону менен кутулабыз дейт. Жанагы келген чочун шайтан алейхи лаана, ооба, ушул пикирди колдойбуз, ушуну колдойбуз деп баары бир добуштан колдойт да, түнү менен Мухаммад алейхиссаламды тынчтууга бирок эч кимге айтылмай жок, сыр сакташат. Бирок алар билген жок. Жараткан Аллах табарак ва таала Жабраил алейхиссалам аркылуу пайгамбарыбызга хабар жеткизди. Я Мухаммад, бүгүн түнү өзүңдүн төшөгүңдө түнөбөгүн деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга хабарды берген кезде, сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Хазрет Алиге келип өзүнүн төшөгүнө бүгүн түнөөдү буйрду. Хазрет Али жаш жигит эле, биринчи курмандыкка даяр болгон. Элестетиң, 40 жигит келип бир кылыч турган кезде өлүмдү билип туруп, я Расулалла, мен даярмын деди. Ата-энем сага курмандык болсун, жатайын деди. Пайгамбар алейхиссалам Хазрет Алини жаткызган жерде жаткызуунун себеби дагы бир нерсе, урматтуу мусулман бир тууган. Пайгамбар алейхиссалам пайгамбардыкка чейин деле Мухаммад Садикул Амин, аманатчыл, чынчыл атка конгон адеп ахлактуу инсан эле. Меккедеги кээ бир инсандар өзүнүн аманатын, тыйын тыпырын пайгамбарга келип сактатат эле. Пайгамбар Хазрет Алини калтыруудан максат ошо адамдардын аманатын ээлерге жеткиз деген эле.
Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жанына ордuna Hazreti Ali келіп жатты. Түні пайғамбар шыққан кезде әр бір ұрудан келген 40 жігіт пайғамбар тахажудқа шықты өле. Тахажуд намазға шыққан кезде бардығы бір денеге ұрып аны өлтіріп жоқ қылабыз дешті. Бірақ пайғамбар алейхиссалам Hazreti Ali'ni жатқызғаннан кейін өзінің чепкенini жауып қойып сыртқа шыққан кезде وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ صدق الله العظيم. Ясин сүресінен وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا алардың асты жағынан, арты жағынан тосын қылып فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ алар көрбей қалды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам кереметті Меккенің топырағынан алып әрбір мүшриктің үстіне башына себіп өтіп кетті. Алар пайғамбарды көрген де жоқ, сезген де жоқ. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакрдың үйіне келіп Абу Бакр Сыддыққа «Я Абу Бакр» үйіне рұқсат сұраған кезде Абу Бакр Сыддық пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға рұқсат берді. Рұқсат беріп кіргенде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сұранды: «Я Абу Бакр, жанымыздағы адамдар шықсын, сыр сөздер бар» деген кезде Абу Бакр: «Я Расулалла, бұл да сенің үй білең. Айта бер» деді. Аллах Таала хижрат қылуға рұқсат берді деген. «Ас-сухбату я Расулалла, ас-сухбату я Расулалла». О Алланың елшісі, мен сапарда, хижратта сізге жолдаш боламын ба, шерик боламын ба деді. «Ооба, ата-енем құрбандық болсын» деп Hazreti Абу Бакр екі төні даярдап, біреусі сіздікі деп жақсыны пайғамбарға бергенде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: «Я Абу Бакр, төні ақшасы менен ғана аламын» деді. Ақшасын төлеймін деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұл жерге келуден мұрда Абу Бакр Сыддық екеуі Абдулла ибн Урайқит деген жол білген, ал ислам дінін қабыл алған емес еле. Аға ақысын беріп, 3 күннен кейін алардың артынан келіп, Мадинаға чейін, Ясриб шаарына чейін жол көрсөтүү үчүн, далдал деп коет, жол көрсөтүүчү, багыт берүүчү, жолду өтө терең билген инсан менен аны ижарага алып, аны акында төлөп койгон эле. Урматтуу мусулман, бир туган пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эртең Кубай ил фажир бамдаттан алдыныраак бул жерге келди. Көрдүңүздөр, бүгүн биз кээ бирибиз 25-29 жашта, кээ бирибиз 53 жашта, аксакалыбыз 67 жашында, бардығыз бүгін біз балким 1 саатта шығып келдік. Елестетің, біз бамдаттан кейін жап жарық кезінде келдік. Пайғамбар алейхиссалам түні келді. Пайғамбар алейхиссалам менен негізінде бұл жерде урматтуу мусулман бир туган эмнени үйрөтмөкчү. Кээде биз хижрат жөнүндө сүйлөгөн кезде бул сизди уктап калыш үчүн айта турган жомок эмес. Кечинде уйкудан алдын балдарга айтып эле турган жок эмес. Лaqad kana fi qisasihim ibratun li ulil albab. Акыл ээлерине пайгамбарлардын окуяларында чоң ибрат сабактар бар. Пайгамбар эмне деп сабак үйрөтмөкчү? Урматтуу мусулман бир туган, Мадина, могу саат кереметтүү Мекке, Каба ошол жерде турат. Пайгамбар ошол жерден келген. Сааттын түндүк тарабына Мадинага кеткен жол. Мадина түндүккө кетет. Бирок пайгамбар алейхиссалам мушриктерден качкан кезде түштүктү карай келди. Эмне үчүн? Алар пайгамбар алейхиссаламды артынан кууса жети бармак. Пайгамбар алейхиссалам үммөткө ар бир тактика, ушул нерсени үйрөтүүчү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түштүк тарапта келип, көрдүңүздөр, 722 метр болгон бийиктиктеги тоого чыкты. Тоого чыккандан кийин ал эрте менен таң ата эле караңгыда келди. Келиңиздер. Түнү келгенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам саур үңкүрү урматтуу мусулман бир туган, мына бүгүн өзгөчө пайгамбар алейхиссаламдын изин басып, пайгамбар саллаллаху 53 жашында эле үңкүргө келди. Келген кезде караңгы, дагы эртеңки намазында убакыт кире элек. Сүйүктүү Абу Бакр Сыддык пайгамбарга ушундай берилген, курмандыкка даярылган: «Я Расулалла, токтой туруң. Сиз кирбеңиз» деди. «Мен кирейин» деди. Абу Бакр Сыддык үңкүргө ушундай кирди. Мана көрүп турасыз, чоң граниттан болгон ушундай таш. Абу Бакр Сыддык бул үңкүргө аракет кылып кирип, мана бул жерде дагы пайгамбар болгон сүйүктүү биздин мусулман бир туугандарыбыз отурган экен. Абу Бакр Сыддык ушундай үңкүргө кирди, урматтуу мусулман бир тууган. Киргенден кийин: «Я Расулалла, сиз токтой туруң. Эмне үчүн? Бул жерде эгер жылан чаян бирде болсо пайгамбарга бир зыян жетпесин. Мен бир көрөйүн» деди. Ал караңгыда келип пайгамбар колдору менен издеп, бул жердеги таштын арасындагы боштуктар бар экен. Абу Бакр Сыддык өзүнүн жанындагы кийимин экиге бөлүп, жанагындай таштын тешиктерине бекитти. Ошол эле кезде, урматтуу мусулман бир тууган, кайра эки жакты издегенде бир-эки жерде тешик калыптыр. Анын материалы жанындагы калбагандыктан
өзүнүн буту менен дагы излеген экинчи жерге таманы менен баш бармагы менен бекитти да, андан кийин: "Я Расулалла, эми киргин, ата энем сага курбандык болсун, келгин" деди. Түнү келген пайгамбар саллаллаху алейхи чарчап келген. Расулулла саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакыр Сыдыктын санына башын коюп уктап калды. Бир аздан кийин урматтуу мусулман бир тууган, буту менен бекитип жаткан Абу Бакыр Сыдык Расулулла эс алса дейт. Адепти караң. Пайгамбарга болгон сүйүүнү караң. Пайгамбарга болгон сүйүү менен Абу Бакыр Сыдык ушундай отурган кезде Абу Бакыр Сыдыктын бутун бир нерсе чакты. Чаккан кезде ушундай чыдады. Бирок чыдаганына карабастан көзүдөн мөттөрөгөн жаш пайгамбар алейхисаламдын сүйүктүү жүзүнө табылган кезде пайгамбар ойгонуп кетти. Ойгонуп кезде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Мабика я Абу Бакыр, я Абу Бакыр, сага эмне болду?" деди. "Лудигту я Расулаллах, о Аллахтын элчиси, мени бир нерсе чакты. Чаян бекен, жылан бекен, Аллах алам чакты" деген кезде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакыр Сыдыктын баш бармагын чаккан жерге берекелүү өзүнүн түкүрөгүн түкүргөндөн кийин баягы айыгып калды. Урматтуу мусулман бир тууганым, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакыр Сыдык бул жерде 3 күн түнөштү. 3 күн калды. Эмне үчүн? Меккелик мушриктер пайгамбар алейхисалам менен Абу Бакырдын изин суутуу үчүн. Алар издөдөн үмүтү үзүлүп, балким Мадинага жетейин деп калды, жолдун көбүн басып койду деген максатта 3 күндөн кийин Гары Саур, ушул биз азыр зыярат кылып келген Саурдан чыкты, калганын сыртта жарыкта улантайын. Урматтуу мусулман бир тууган, булдан алына турган өтө чоң сабактар көп. Урматтуу мусулман бир тууган, бул жерде дагы баса белгилей турган нерсе, 3 күндөн кийин мушриктер пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жана Абу Бакырдын башына, жанагы мен айтып койгон уктап жаткан мушриктер пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Важаална мин байна айдихим садда ва мин халфихим садда фагшайнахум фахум ла юбсирун", алардын астынан жана артынан тосук кылып койдук, алар көрбөй калды дегенде пайгамбар жанагы кереметтүү Меккенин топурагынын ар бирин башына себеп койгон. Кийинчерээк таң атып күн ысып калган кезде мезирейген жанагылар көзү көрбөстөн уйкуга берилип жатат. Башка бир адам келет да: "Эмне болду силерде, бул жерде баарың топтолуп калсын" дегенде, "Биз Мухаммад, Абу Бакырдын чыкканын күтүп турам Мухаммадтын. Эгер Мухаммад чыкса, аны талкалайбыз, жок кылабыз" дейт. Мухаммад эч акылы чыгып кетти, мен аны бир убакыт болду көргөнүм кеткенini деди. Кандай эле болсун деп келип пайгамбардын хужурасынан сырттан караса, пайгамбардын жанында Хазирети Али уктап жатат. Али экенин билген жок. Пайгамбар чүмкөнүп жаткан эле. Келип туруп ачканда Хазирети Али. Булар ошол кезде жанагы түзгөн айлалары, пландары эч ишке ашпай калып, кайда барат? Бул дос Абу Бакырдын үйүнө деп чуркап барды. Абу Бакыр Сыдыктын үйүнө барган кезде эшик такылдатып Абу Жахил кирди да: "Атаң кайда?" Абу Бакырдын кызы Асма чыкты. Чыккан кезде жахилиятта да исламга чейин да аялга кол көтөрүү өтө уят эле. Бирок Абу Жахил Асма бинт Абу Бакырдын жагына чапкан кезде анын кулагынан сыргасы учуп түштү. Бирок Абу Жахил андан суранды: "Менин сага кол көтөргөнүмдү эч кимге айтпагын. Абу Жахил аял затына кол көтөрүптүр деп мен сөзгө калбайын, шерменде болбойын" деди. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, айласы кеткен мушриктер эки адамды тирүүлөй же анын башына алып келсе 100дөн 200 төө берүүгө вада беришти. Анда 200 төөгө жетүү үчүн меккеликтер бардыгы издей баштады. 1-2 күндөн кийин бул жерге издеп келишти. Абу Бакыр Сыдык ушул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам отурган кезде, балким ушу сиздер отурган жерде Абу Бакыр Сыдык ушундай дейт: "Алардын мен дейт тамандарын көрүп турдум" дейт. Балким алар өздөрүнүн гана бутуна караса, бизди көрмөк дейт. "Я Расулаллах, булар бут таман". Анда пайгамбар саллаллаху алейхи "Ва ма балик я Абу Бакр, ва ма бали иснаин, Аллаху салисухума". Абу Бакр, эки адамдын үчүнчүсү Аллах. Эмне үчүн кайгырасың деди. Аллах биз менен деди. Алар жараткан Аллах табарaka ва тааланын кудурети менен келип ушул жерге караганда жок. Мында адам жок деп бул жерден кайтып кетишти. 3 күндөн кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул жерден чыкты да үңкүрдөн эки жактан бул жактан да чыксак болот. Аз чыккандан кийин үңкүрдөн чыккандан кийинки окуяны улантабыз. Урматтуу мусулман бир туугандарым, могу көрүп турганыңыздардай бул ошо өтө чоң гранит таш экен. Астыда граниттан болгон таштар, жараткан Аллах табаракадан болгон бир кудурет. Бирок мана бүгүнкү күндө кээ бир зыяратчылар келип бул жерге ар нерсени жазып, өздөрүнүн атын, канча жыл келген, айлар башка туура эмес эме кылган. Бирок бул исламдын негизи пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Мадинага көчкөндөгү эң чоң бир тарых. Дагы бир баса белгилейин, туура түшүнгүлө урматтуу мусулман бир тууган, бул жерди зыярат кылуу умранын же хаждын эч бир амалдарына кирбейт.
Бирок бүгүн биз сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына 53 жашында кандай биз үчүн аракеттерди кылууну үйрөткөн бир сабак үчүн гана келдик. Урматтуу мусулман бир тууганым, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде ла хижрата бa'da фатл Макка, Меккеге кайра ислам желеги келип, ислам орногондон кийин хижрат кылуу жок дейт. Бирок жихадун ва ниятун, жихад бар жана ниет кылуу бар дейт. Жихад деген кезде бүгүн күндө биз дайым эле кылыч көтөрүүнү түшүнөбүз. Андай эмес, 21-кылым бүгүн инсандарды массалык маалымат каражат аркылуу маалымат майданында болгон жихад болуп жатат. Ошондон бул жерде мен өзүмдүн мекендештеримди чакырарым, келгиле. Бүгүнкү замандын илим билимден, техникадан артта калбайлы. Бүгүн четтен келген койнунда котур таштары бар. Биздин келечек жаштарыбызды эмне менен тарбия кылып жатат? Тилекке каршы бүгүн соцсеттерде башкаларда эч бир пайдасыз нерселер менен өмүр өткөзүп баратат. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Фатх Маккадан кийин хижрат деген сөз Меккеден Мадинага көчүү болсо, ислам кайра Меккеге орногондон кийин көчүү жок. Мекенди таштап ислам үчүн башка жерге көчүп кетүү жок дейт. Бирок эмне бар? Күнөөдөн туура багытка, бенамаздыктан намазга, атын өчкүр арактан тазалыкка, адепсиздиктен адептүүлүккө, ахлаксыздыктан ахлактуулукка, жакшы жолго, жаман жолдон жакшы жолго көчүү бар. Жаман кылык жоруктан жакшы жолго көчүү бар. Ошондой эле жаман достордон, жаман айлана чөйрөдөн жакшы жолго, жакшы адамдардын катарына көчүү бар. Бул да ислам динибизде муну хижрат дейт. Мурдагы жаман кылык жоруңузду таштап, жакшы жолго түшүү, бул өзүнчө не экен? Хижрат болот экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хижратына кайта турган болсок, бул жерде пайгамбар алейхиссалам хижрат кылгандан кийин, урматтуу мусулман бир тууган, 3 күндөн кийин бул Савр үңкүрүдөн жол алышты. Абдулла ибн Урайкит деген жол көрсөтүүчү. Бирок бул жерде дагы бир баса белгилей турган нерсе, урматтуу мусулман бир тууган, бул бийиктикти караң. Кандай оор кыйналып чыктык, Пайгамбар алейхиссалам менен Абубакыр бул жерде жашынган кезде пайгамбардын тактикасын караң. Абубакырдын баласы Абдулла түнү келип булар менен түнөйт эле. Таң атпастан кайра Меккеге барып, Меккеде болуп жаткан кабарларды түнү кайрап келет эле. Бүгүн бир жолу биз чыкканга биз канча чарчап калдык. Ошол эле кезде Амир ибн Фухейра, Абубакыр Сыддыктын койчусу, кийинчерээк Абубакыр Сыддык кулчулуктан боштондукка эркиндик берген Амир ибн Фухейра, сен коюңду ушул жака кайтар деди. Эмне үчүн? Абдулланын жана пайгамбардын изин жоготуу үчүн. Кээ бир риваяттарда, урматтуу мусулман бир тууган, ислам тарыхын жазган алымдар айтат, пайгамбар изибиз билинбесин деп хижратка бул үңкүргө келгенде тамандын учу менен басып келди дейт. Бизге окшоп бүгүн жыргап келген жок. Ошого карабастан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Амир ибн Фухейраны коюңду ушул тарапка кайтаргын деди. Койду бир кайтаруудан максат из кетирүү болсо, экинчиси ушул жерге жайып келген кезде койдун сүтүдөн буларга пайгамбар алейхиссалам менен Абубакыр Сыдыкка тамак катары алардын курсагын тойгозот эле. Дагы баса белгилей турган нерсе, Абубакыр Сыдыктын кызы Асма бинт Абубакыр. 3 күндөн кийин алар төө менен бул жерден Мадинаны көздөй жол алган кезде Кызыл деңиздин жээги менен бүгүнкү ушул Мадина Меккенин жолу ошо пайгамбарыбыздын хижрат жолу. Урматтуу мусулман бир тууган, келип төөдө азык түлүгүн, тамак ашын Hazret Asma алып келди да, төөгө байла берейин десе, төөгө байлай турган жипти унутуп коюптур. Асма энебиз белиндеги бел курун чечти да, экиге бөлүп туруп, бир бөлүгү менен алардын азык түлүгүн, куржунун бекем байла берип, экинчиси менен кайра азын белдемчиги менен белин ороп алды. Ошондуктан ислам тарыхында Асма энебизди Затун Нитакайн, эки кур ээси дейт. Асма эки кур ээси, Абубакыр Сыдыктын кызы болот. Урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абубакыр жол алган кезде булардын артынан 200 төөн алуу үчүн Сурака ибн Малик, эсиңиздерде калсын, Сурака Маликтин баласы. Бул ушундай мерген эле, жааны акканда атканда 10 окту атса да түйүнгө атчу. Жипке эмес, жиптин түйүнүн атчу. 100 төөн алуу максатында балким экөөсүн же тирүү эле же өлүгүн алып келген кезде 200 төөн алам деген максатта Сурака ибн Малик булардын артынан түшөт. Артынан келип, урматтуу мусулман, бир аттын өлчөмүнчө жакын калам дейт. Балким 2 метр, 1,5 метр.
арабызда бир аттың гана эмеси бар дейт. Өлчөмүндө аралык бар дейт. Ошол жерге келип эми жаамды алган кезде теп-тегиз моундай болгон жерде атым дейт таманы менен жерге кирип жыгылам дейт. Бир кайталанды. Тура калып экинчи жолу кайра келем, экинчи жолу түштү. Үчүнчү жол болгондон кийин я Мухаммад, мен билем, сен бир кудуреттүү заттын күчү менен коргоодосуң. Сен пайгамбарсың. Бирок мен кайтып кетейин. Мен сага эч нерсе кыла албайт экенмин. Мен максатым 200 төө алып эле. Мага бир нерсе вада берсең, сенин көрбөдүм дейин аларга айтпайын, бирок мага вада бер деди. Мушрик исламды кабыл алган эмес дагы эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Сурака ибн Малик мындай карады да: "Я Сурака, эмне дейсиң? Кисранын Кисранын билезигин колуңа таксам" деди. Ал кезде Кисра деген Перс императору. Персияны башкарган император дайым колунда мындай алтын болгон билезик такчу экен. Ошону сенин колуңа таксам кандай дейсиң деди. Бул 3 жолу жанагында аты тегиз жерге батып кеткен Сурака бул ишенди, Мухаммад сөзүндө турат аткарат деп. Разымын, эгер ошону бере турган болсоң, мен сенин изиңди жашырам, мушриктерге, меккеликтерге сени көргөн жөнүндө сөз кылбайм деди да, атын минип кайра кайтып кетти. Келген кезде ушул жакта 2-3 адам көрүнүп тур, кара көрүнүп тур, ким экен деп адамдар баратканды көрдү да, Сурака ибн Малик, мен аларды билем, ал Мухаммад эмес, Абу Бакр аны шеригиде эмес деди. Жашырды. Бирок урматтуу мусулман бир тууганым, пайгамбар алейхиссалам сөз берди. Сурака ибн Малик Фатх Макка пайгамбар Мадинада 8 жыл жүргөндөн кийин келип Мекке кайра исламга келди. Меккеге ислам жайгашкандан кийин Сурака ибн Малик ошол кезде исламды кабыл алды. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбар сөз берген эле. Эмне сөз берген эле? Кисранын билезигин колуңа тагам деп. Кийинчерээк Абу Бакр Сыдык 2 жылдан 2 жыл 6 айга чейин, 2 жыл 3 айга чейин ар түрдүү риваяттар бар. 2 жылдан көбүрөөк халифаттык кылып өттү. Каза болду, пайгамбар каза болду, Абу Бакр өттү. Хазирети Умардын кезинде Перс императоруна мусулмандар барып жихад кылып, ал жерде мусулмандар жеңишке жетти. Хазирети Умар хутба кылып жатып, минбардан туруп, Сурака ибн Малик кайдасың деди. Сурака ибн Малик, Амирул Муъминин, мен бул жердемин дегенде, пайгамбар сага бир аманат айтканлы, кел аманатты берейин, тапшырайын деп. Пайгамбардын аманаты мен сага тапшырам деп, Хазирети Умар Сурака ибн Маликке жалпы жамааттын алдында Кисранын билезигин колуна такты. Урматтуу мусулман бир тууган, келиңиздер, бул кечинде же балдарыбызга айтып бере турган жомок эмес. Хижраттан алына турган өтө чоң сабактар. Тилекке каршы бүгүн кээ бир исламды бекем кармаган, пайгамбардын жолун жолдоймун, пайгамбардын сүннөтүн аткарам деген бир туугандарыбыз кээде жумуш кылбагандыгы, илим албагандыгы, же бала чаканы багайын деп аракет кылбагандыгы, ден соолугуна көңүл бурбагандыгы өтө менин кабыргамды кайыштырат. Сенин сүйүктүү пайгамбарың, урматтуу мусулман бир тууган, Аллах мени сакта деп кереметтүү Каабадан чыгып Мекке Ясрибти көздөй, Мадинаны көздөй кетсе болмок, Аллах сактайт эле. Бирок пайгамбар үммөтүнө үйрөтүү үчүн ар бир себептерди аткарып, келип ушундай бийиктиктеги үңкүргө жашынып, 3 күнгө чейин изин суутуп, жана койчуну бул жерге кой кайтартып, койдун сүтүнөн ичип, жол көрсөтүүчүнү ижарага алып, бул эмне үчүн? Себептерди аткардагын, себептерге жетүү үчүн Аллага дуа кылып, андан кийин тоокел кылган. Бул жерде пайгамбардын бир хадиси мен кыска нуска айтып коеюн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам заманында бир сахаба келет да, төөнүн байлабастан мечитке кирип келет. Пайгамбарыбыз: "Төөңдү байлап койсоң болбойбу?" дейт. "Кудайга тапшырдым" дейт, "Тоокел кылдым" дейт. "Сен төөнү байлап койгондо, андан кийин Кудайга тоокел кылгын" дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, келгиле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга болгон сүйүүбүз чыныгы болсо, чыныгы биз үммөтпүз деп, пайгамбардын жолун жолдойбуз, сүннөттөрүн аткарабыз десек, аракет кылалы. Жөн отуруп алып, алмапыш оозума түш десек болбойт. Тикенди отургузуп коюп, астында 40 жыл ыйлап дуа кылсак, Аллах Таала эч качан алма бербейт. Алма жеш үчүн алма көчөтүн отургузасың, иштейсиң, сугарасын, андан кийин Аллах Тааладан алма сурайсың. Ошондой, урматтуу мусулман бир тууган, динибизде алына турган сабактардын бирөөсү бүгүн ошо пайгамбардын хижратындагы бир сабак эле. Жараткан Аллах Таала баарыбызды угуучу бенделерин кылсын, уккан аят, хадистерге амал кылып насип этсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.